Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын Кара Кече филиалында учурда иш белгиленген график менен жүргүзүлүп жатат. Көмүр казуу менен бирге эле филиалдын алдында бир катар иш-чаралар аныкталган. Маселен, карьердин аймагынан арылап өткөн Боз Айгыр суусунун агымын ирээттеш керек. Анткени көмүр казып жатканда бошоп калган топурактарды төгүүдө суунун агымын бөгөп калып жатат. Бул маселени чечүү үчүн Кара Кече филиалы тиешелүү жергиликтүү мекемелердин жетекчилерине кайрылган. Натыйжада 2024-жылдын 29-февралында Кара Кече көмүр кесиминде жеринде сууну агызуу боюнча жыйын өтүп, ага райондун активи катышты. Биздин ошо азыркы эң основной көйгөйүбүз ушу суу маселеси, Боз Айгырдан суу алып өтүш, атыбал маселеси. Ушуну карап, ар бир орган тиешелүү органдарды чакырып, ошо жыйын өтөлүк деп эме кылдык элек. Глава района жок болуп калыптыр, калган орган бардык тиешелүү мекемелер келипсиздер. Ушуну жеринде көрүп, бардык тиешелүү чараларды көрөлүк деп чогулуп атабыз. Жыйында буга чейин иштелип чыккан долбоор тааныштырылып, мекеме ишканаларынын өкүлдөрү да өз ара сунуштарын айтышты. Жыйындын соңунда Кара Кече кесиминдеги Боз Айгыр суусунун багытын жөнгө салуу иштеринде райондун тиешелүү мекеме өкүлдөрү жалпылап жардам берүү чечимине келишти. Ошол менен катар эле райондун Баш Кууганды айылынын тургундары бир канча убакыттан бери айтып келишкен Баш Кууганды Кара Кече унаа жолун чаңдатпай, суу сээп туруу жумуштары жүргүзүлүп жатат. Аталган жолдун 10 километрин оңдоп түздөөгө жетишкен Кара Кече филиалы жолдун чаң басты жумуштарын да жүргүзүп жатышат. Бул багытта бир грейдер баш болгон техникалар ишке киришкен. Ал эми учурда карьерде иш толук кандуу жүрүп жатат. Көмүр алуучу кардарлардын аягы үзүлчүдөй эмес. Күнүнө 150ге жакын автоунаалар каттап көмүр жүктөп кетишүүдө. Көмүр негизинен түндүк аймактар менен бирге эле түштүк аймактарына да ташылып жатат.